Assalamu alaikum. Nazarыңызda Desin TV YouTube kanalı. Sizler menen blogger Bakıt Sulayman. Урматтуу көрөрмандар. Men ушул канча күндөн бери студия деп жатамын. Ошол студиямды сиздерге көрсөтүп коеюн дедим. Мындай отчет катары эмнелерди жасап жатабыз. Биринчи эле биз мактана турган нерсе мынау телесуфлёрду өзүбүз жасадык. Достор, бул телесуфлёр деген мына могу кадимкидей телевизор, үстүндө айнек, арт жагында тешиги бар азыр. Могу бүтүн айнек, кара айнек. Телефондон текстти окусак тескери текст чыгат дагы, бияктан оң болуп окулуп турат. Арт жагындагы тешик камераны коебуз, аяктан камера коюп ошондо кадимкидей эле карап туруп окуй бергенде элес калтырат да. Чынында текстти сиз окуп жаткан болосуз. Ушул бардык ушул нерселердин чыгымына 36 000 сом кетти. Сиздер тарабынан дагы жакшы жардамдар болду. Чоң рахмат. Буйруса ушул жакынкы күндөрү биз иштетебиз бардыгын. Азырынча бир аз мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. Дагы бир-эки нерселерди алыш керек, анан студиядан көчүш керек болуп атат. Бул жерде интернет аябай начар экен. Мен Сузак районунун Кызыл Сеңир деген айылындамын. Мына азыр инимдин үйүндө турамын, 2-этажда. Ушул жерде ушундай студия кылдык эле. Бул болсо саатты карап туруп иш кылыш керек. Бул обогревательди дагы алдык. Бүт нерселерди сатып алдык да. Мына могу лампаларды кое турган могу штативтерин алдык. Дагы штативтер, мынакей мондай лампалар. Бул прожектор жок, мындай мүмкүн эмес экен да. Биз бүт ушул нерселерди алып, муну дагы штатив болуп эсептелет, достор. Бул болсо биздин рабочий сумка. Негизи ушул жерде иш кылып жатабыз. Мына ушундай эле чарт, ушундай эле. Бул менин негизги ноутбук эмес, бул ультрабук. Acer деген 90 000ге алынган Россияда колонкалары менен. Бул болсо телефонду коюп алып түз эфирлерге чыга турган менин штативим. Ушундай бир-эки штативтер бар. Негизинен монтажды ушул ноутбук менен 4 ядролуу ноутбук. Клавишасы, бул клавишалар да байкушуна көчөдө көтөрүп жүрө берип сынып. Бул болсо Osmo Mobile деген стабилизатор азыр менин колумда турат. Тилекке каршы силерге көрсөтө албаймын. Ошол стабилизатордун сырткы кутучасы. Бул менин телефонум Samsung. Силерге ушул студияны тааныштырып, бул болсо камера. Бул камераны иштетип тургула деп иним берди. Бирок иштеткен жокпуз, телефон менен эле бузук мындай иштете албадык. Ал эми булар болсо микрофондор, жанагы колдоруна алып алып сүйлөп жүрүшөт го. Бунун дагы бирөөсү бар экен, бул дагы инимдики. Ал жоголуп кетиптир. Кымбат эле нерсеге келген, бирок бириси жок, бири бар, бири жок. Буну иштетүүгө болбойт экен. Ошондой, достор. Мынау болсо бул Екатеринбург шаарында Шумкар деген бир иним, бүтүн Кыргызстанча ал дагы. Ушуну мага подарить этип, самолетко билеттерин алып берип, былтыр октябрда ошентип келди эле. Бул деле бир 7 000 8 000 сомдук өтө мощный эме да, аябай жардамы тийди. Бул болсо микрофон. Буну дагы биздин бир Жамал Жаз деп Facebook'та чыгып жүрөт. Жамал Садыкова деген кызыбыз акча жөнөткөндө мен Бишкектен алганмын. Студийный микрофон. Ушундай көп жардамдар болду. Сиздерге чоң рахмат. Достор, ушунча каражаттар менен эптеп баштап атабыз. Эми жыйынтык чыгат деген ойдомун. Атетиги жүктүн үстүндө турган ал менин артист костюмум, кийип алып силерге күндө чыгып сүйлөгөн. Ошондой артист костюмдан 2-3 түк бар менде. Өкөтең окшош капкара. Бириси жапжаң ойдон, бир муну болсо рабочий. Анан көк көйнөктөр бар, галстуктар бар, 3-4 окшоштуруп эптеп силерге ушул кабарларды берип турууга аракеттенип жатамын. Достор, ушундай карапайым турмуш. Мына мондай шнурларды алдык, башкасын алдык. Ошентип буйруса студияны көчүрөмүн.
internet жақсы жерге туруш керек болуп атат. Анткени түз эфирлерде мүмкүнчүлүк болбой жатат. Түз эфирде айрыкча кечинде түз эфирге чыкканда үзүлүп калып жатат да. Ошондуктан мен студияны башка жака көчүрмөкчү болдум. Бүгүн буюрса көчөбүз. Кандай жерге барсак дагы могу печкабызды көтөрүп алып барып ишти кыла беришибиз керек. Азыр мен негизинен студия эмне себептен муну жасап жатабыз? Могу жашыл материалдар эмне? Өткөндө көрдүңүздөр го, бир чоң столдордун артында тургандай элес калтырдык. Бул хромакей деп коет. Ушуну мындай дуал менен бир кылып тартсак, жапжашыл болуп калат арты. Анан интернеттен өзүбүзгө керектүү фонтту алып туруп, фонд эмес, фонду артыбыздагы нерсени алып туруп, анан ошону коюп туруп, ушул хромакей. Мен негизинен азыр ушул хромакей менен иштегенди үйрөнүп жатамын. Бул оңой эле нерсе экен, бирок баягы кылбай жүрсөң, биз эми сүйлөп коюп эле чыгып жүргөнбүз. Ошондуктан башкараак бир деңгээлде чыгып олуттуураак иштейли деп жатабыз. Албетте биз дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Кече күнү Бурайла деген Москвадагы кыз 3000 рубль жөнөтүптүр. Чоң рахмат. Азыр моундай как раз штативдер, бул штатив бирөөнүкү болчу, мен берем бүгүн. Керек болуп аткан, ушундай 2 штатив сатып алам ошого. Анан дагы бирөө 500 сом жөнөткөн экен. Атын жазбай, азыр мен могу интернет жок азыркы жердечи. Атында тактап билип элем. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Ошондой биздин каналды колдоп турганыңыздарга. Ошол сиздер кичине жөнөткөн тыйын-пыйындар менен тиричилик кылып атабыз. Биякта айлык деле жок экен. Могу интернеттин өзүнөн дагы түшөт. Өткөндө 180 доллар түшкөн. Ошондо бир 12.000 рубльдей түшүп калды окшойт. Нондо 320 доллар экен. Аны декабрдын 23-төрүндө тиет буюрса. Ушул өзүнүн чыкканын өзүнө чаптап, жол керек, пол керек, ушинтип тиричилик болуп жатат. Мен бирок ишенип турамын, эгерде биз каналды көтөрсөк, бул деле өзүн өзү актай турган чоң эле бир телестудия сыяктуу болуп калат экен да. Ошондуктан мен коркпой иштеп атамын, достор. Акыбети кайтат. Мына биз азыр бүтүн Кыргызстан саясий партиясын алдыга сүрөмөлөп, буюрса ушуга менин деле бир кандайдыр бир кичинекей кыпындай болсо дагы салымым бар деп ойлоймун. Ушундай нерселерге аябай иштетип, жакшы эле бир жыйынтыктарга келсек болот экен да. Мен бүгүн аябай көп ойлонуп отурдум. Мына азыр бизди билесиздер, бүтүн Кыргызстан саясий партиясы дайыма объективдүү жана субъективдүү себептерден улам оппозицияда келаткан партия. Биз ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясын колдогон ушундай мен сыяктуу блогерлер бизде олуттуу даярданып, анан жанагындай чалжактап жаман сөздөрдү сүйлөбөй, бир ушундай жигиттер да. Мисалы үчүн билимдүү, ушул катарда мен сүйлөшүп жүрөм. Асамидин Мухудинов деген Москвада Мосфильмдерди иштеп келген режиссер жигит бар, кинолор тарткан. Ошол киши дагы аябай ушундай кечеки күнкү жогорку кеңешке шайлоодо Адахан Кимсанбаевичти сопровождать этип, тартып, командасы менен иштеп жүрдү. Милла Нураимовтар да олуттуу аппараттары менен иштешип, ТВ-KG, Акыйкат ТВ, ушундай биздин бир топ олуттуу, мындай олуттуу көз караштагы өзүбүздүн YouTube каналдарыбыз бар буюрса. Анын бардыгына сиздер дем берип турасыздар. Биз жөн эле көчөдөгү жанагындай чача-пача деп сүйлөгөндөн кийин бакырып өкүрүп яу деп туруп калып кала турган адамдардан эмеспиз. Биз көңүлүбүздүн негизги борборун ушул каналдарга койгон, ушул каналдар аркылуу сиздерге кызмат кылайлы деген ниеттерибиз бар. Ушундай командабыз негизинен. Мен ушул бүтүн Кыргызстан партиясында катарындагы жигиттер менен көп таанышып, досторду күтүп, ага ини болуп, Адахан Кимсанбаевич Мадымаровду жакындан таанып калдым, 1-2 жолу сүйлөшүп дегендей. Мына буюрса ийгиликке жеттик, биринчи баскычына. Эми дагы чоң биздин алдыбызда максаттар бар. Ошолорду дагы багындырабыз деген бизде чоң ишенимдер бар, достор. Колдоо көрсөткөн досторго чоң рахмат. Биздин каналдын өнүгүшүнө зор салым коштуңуздар. Саламатта туруңуздар. Сиздердин кызматыңыздарда дайыма боло бермекчибиз. Бакыт Сулайман, Десин ТВ YouTube каналы.